сөздүн кезеги жакшылыкка көңүлүн бөлүп турган көкүрөк көзү менен жараткан Кудай Тааланын Кур'аны Каримин кудуреттүү зат экендигин көрүп билип сезип турган Асылбек досубузга ак өргөнүн ээсине шаңдыраак жандыраак кол чалдырмай микрофон сунайбыз. Келиңиз. Assalamu alaikum, hurmatli musulmon tug'anlar. Birinchidan bardığınız yaratgan Allah subhanahu wa ta'ala alkışlar olsun. Cenab-ı Şükürlük adam geçtikçe var, seni yuttuktan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salatlar olsun. Arbinisten özünün yaxşılığı, jamanlığı, ortası, oru, jеңили, arbinisten özünün bir unutuluz mezgili olup ken. Men tug'ilgan kundan başlap bugun tanıganga çeyin insanlar janımda. Menden baxtlı kişi çok. Толкунлагандан сүйлөй албай атам, чын. Барыңыздарга кечирим сурайм. Барыңыздарга рахмат, Алла разы болсун. Ушул жактан келип, ушул эрежеге жеткениме себеп болгон мени балалыктагы бактылыктын туу чокусунда чоңойткон мени берген ата-энеме рахмат. Алла разы болсун. Бардык балдарыңыздардын жакшылыгына күбө болуңуздар. Жана 15-16 жаштан баштап хидаяттан келтирген, исламды таныткан, менин көрекендигиме карабай, кыйналып Кур'ан окуганыма карабай, убактысын бөлүп, мен үчүн убакыт ажыратып, сабак алып, мени ушул даражага жеткирген агайлар, устаздарга рахмат. Эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Аллах Таала пайгамбарыбызга кошуна кылсын. Жана ошондон кийин эми баягы тагдыр деген тагдыр экен. Мен ойлойт да ушул бактылык боюнча эле өтүп кетем деп ойлодум эле. Бирок ал нерсенин дагы баары аягы бар экен. Ушул балда үйлөндүм, жайландым, ушул мага кызым берген. Ул көз азиз экен деп көз азиздигиме карабай кызым берген кайнаталарыма дагы рахмат. Мен менен чогуу жашаган аялыма дагы рахмат. Анткени азыркы заманда көз азиздер менен аялдар жашаш кыйын негизи. Сыноо артынан сыноо жиберилип, балдарым улам көз азиз төрөлсө дагы мени кайгырбаңыз. Бул дүйнө кете турган дүйнө, бул дүйнө жалган дүйнө. Биз акыретте алабыз деп мени сороткон аялыма рахмат. Биздин кирибизди жууп, кирбегибизди тураганга рахмат сага. Анан дагы бир нерсени айтайын. Мен жаңы түтүн булатып баштаганда кошуна болуп келген мырзакеликтерге да Алла разы болсун. Ушул жерге чейин урматтап келдиңиздер. Мен канчалаган кыйынчылыктарыма, жакшылыктарыма күбө болдуңуздар. Эми жаңы кошуналарым да ага толкой кошуна болуп, иншалла ушул жерден да агар көрүшүп насип кылсын. Ошо Шпирим каналына да рахмат. Мен ушунча каршылык кылганыма карабай чыгарышты. Мен тагдыр менен чатаңар болбосун силердин деп айтсам да, жок аке, жок дегенден наристеңизди ойлоңуз деп ушул Асел Талгат кызы мени ошентип жолуштуп ушул даражага жеткирген ага да рахмат. Ушул үйлүү кылган Нуртаман компаниясына да рахмат. Ушул демилгени көтөргөн Ак Ниет Аманат фондуна да рахмат. Мени колдоп келген бир туугандарым, баарыңыздарга рахмат. Чубак устаз, сизге да рахмат. Алла разы болсун. Биз ойлойт элек да балалуу болуп, ушу балдарым төрөлүп, көздөрү көрбөй төрөлгөндө мени эч ким көрбөйт, бизди эч ким карабайт. Биз ушундай боюнча өтөбүз, эми бизди эч ким адам катарында элестетпейт эле өзүн. Ушул жерде биз деле адам экенбиз. Аллах Таала ушундай мээримдүү зат экен. Сиздердин жүрөгүңүздөргө салган Аллага ыраазымын. Ошол балдар үйүндө бала кызымды тарбиялап берген Роза эжекеге да рахмат. Чындап менин кызыма көп нерсени үйрөттү. Ал да көрбөйт да эми. Бала экен, наракыркы баскысы келет экен, адамдарга аралашкысы келет экен. Бирок эжекеден көп нерселерди үйрөндүк. Мен жокто балам операцияга алып кеткенде колгабыш кылып турду, карашып турду кызым. Рахмат эжекелерге. Дагы бирок ушул жерде дагы сунат элем да. Жарым жыл болсо дагы ошол жерде окуп тарбияланса кызым. Эжекелерге ошол жерлерге аябай ыраазы болот элем да. Менчи эгер мыйзам туура келсе, ошол нерсе болуп балам дагы ошол жерге балдарга аралашып, ушул балалык, каттуу балалык балдар менен аралашып ойносо, мен ошого ыраазы болот элем да. Барыңыздарга рахмат. Алла разы болсун. Дайым ушундай жакшылыктын үстүндө жүрүңүздөр. Канчалаган муктаж адамдар бар, канчалаган майыптар бар. Бардыгынын муктаждыктары чечилсин. Иншалла акыретте пайгамбарыбыз менен бирге ушундай кол чабуулар, ушундай жакшылык күндөрдө туруш насип кылсын. Мага досторум, медреседе окугандар, рахмат сиздерге да Алла разы болсун. Мени дос кылып катарыңарга кошкондорго Алла разы болсун. Эми көп нерсе бар ичинде, айтсам боло берет, бирок чындап кубанганыман эч нерсе болсун сөзгө келе албай атам. Сүйүнүчүмдө чек жок. Бул бакыт көз жаш, бактылуулук көз жашы. Буга чейин капа ыйласак, мында ушунусунда чындап сүйүнүп атам, аябай бактылуумун. Иншалла бардыгыңыздарга ушул үйгө кирип, биздин үйдөн биздин кубанычка шерик болушу насип кылсын. Качан болсо эшигибизди ачып келе бериңиздер, Кудай кааласа. Ушул колубуздан келген нерсебизди берип, силерди тосолганга даярбыз.
Biz daha muhtaçlarga jardam berет элек кана ошондой болсок. Бирок тагдыр бирин жардам берүүчү, бирин жардам алуучу кылып жаратат экен Аллах Таала. Болсо биздин жашыбыздагы инсандар бизге жардам беришти кечекиде. Бардык кыргыз эли менен момун мусулмандарга рахмат бизди колдогон. Иншалла жашооңуздар берекелүү болсун. Алла разы болсун сиздерге. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан-нар. İstegen kança göz gördüm. Kur'an deyip göre almayın. İstegen kança bas gördüm, çındığa gönül bere almayın. İstegen kança kol gördüm, Kur'an deyip dava çalmayın. İstegen kança but gördüm, meçit gelip bas almayın. Men degen kança bay gördüm, jardığa pul çaçal. Sarım bolson Kudayım, ahiretke barganda jannattın eşigin bizge açalım. Erdoğanlar. Mahsus'a berişemliktің hurmatı barысқа ahirette arabızға пайғамбар üstü koşup jannatında çoğultkan gün nasip etsin. Anda şu yerde Megaga nederga gelingizler. Asılbek oğlumuzga Ağırgön'ün eşiginin külüçünü tapşıralım. Gelingizler. Çok acı damla Kur'an'da tapşırsanız. Tasbihini tapşırınız. Nemat Ustaz, siz olsa jay namazını tapşırınız keliniz. Kol çalıp turmuşlar. Hurmatlı cemaat, hurmatlı Asılbek, biz Түз Багыт Кайрымдуулук фондунун медиа порталын уюштурганбыз. Биздин негизги кызматыбыз жетим балдарга жана карыларга кызмат кылуу. Мына ушул Асылбек карынын Куран жаттагандыгы үчүн ар ай сайын 3000 сомдон стипендия берип турабыз иншалла. Kol çalıp koyunuzlar. Nemat Allah'a göğüs gösteriniz olayım.